Саламатсыздарбы? Улуттук биринчи каналда телегүзөт программасынын кезектеги чыгарылышы. Аны мен Самат Асипов алып барам. Бүгүнкү программадан кыскача. Так что, байки, если не знаешь, то ты с***ль. Поймать Сережу. Алтынбек, скажите, что пили, во сколько пили? Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бул жумада дагы Борбор калаада жана республиканын бардык аймактарында атайын рейд өткөрүп, жол эрежесин одоно бузган ондогон айдоочуларды кармады. Мындан сырткары Борбор калаанын кичи райондорунун биринде калайман мушташ уюштуруп, өзгөчө мыкаачылык менен башка бирөөнү уруп сабаган жарандын окуясы жалпы элдин эс кылды. Мына ушул окуялар тууралуу программанын жүрүшүндө кененирээк баяндайбыз. Азыркы учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жана милициянын кайгуул кызматынын негизги милдеттеринин бири жолдогу мас айдоочулардын санын кыскартуу болуп жатат. Анткени ар жума сайын жолдордо спирт ичимдигин ичип алып, рульга отурган ондогон айдоочулар кармалып жатат. Бул өз кезегинде жол эрежесин бузуу гана эмес, адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келтире турган жагдайларды жаратып жатат. Дагы бир мас айдоочу мас абалында унаа айдап келе жатып, Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен кырсыкка кабылды. Рульда жаш бала болгон. Ал спирт ичимдигин ичкен абалда машина айдап келе жатып, жол жээкке чыгып кетип, кырсыкка кабылган. Айдоочу дароо кармалып, республикалык наркология борборунда текшерүүдөн өткөрүлүп, тиешелүү укуктук баа берүү үчүн материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлдү. Narkolardan çıkkanda da çıkmadan ben moynuma içi aldım. Şuna kişi aldım. Sen mas bolсоң алып Ya aldım meyli. Kara meytan cüktürüp gelirim ki minik gelirim. азыраак билет машина. Şu cüktürüp gelirim minik gelirim. O şöyle video atıklar. Cüktürüp gelirim minik gelirim. Cüktürüp gelirim minik gelirim o şöyle atıklar. 6 сентябрь saat 12:30 çamalarında 12:30 emas, 11:30 çamalarında. bu jaranda 11:30 çamalarında. spirtlik içimleri içip alıp 11:30 çamalarında. 7 aprel Şolkun köçesine Tak baracak. aytım, 11:30 çamalarında. DTP hayırlı jol kırsadan aldı. Ova. Jol kırsana men bирөө sübödüm, men Latoko çıkıp. Ушул күндөрү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан коомдук транспорт аталышындагы рейд өткөрүлдү. Ага мекеменин жетекчиси Жеңишбек Жоробеков катышып, ал рейдтин алкагында Бишкек шаарынын аймагында жүргүнчүлөрдү ташуу иштери менен алектенген мекеме ишканаларды, автопарктардын ишмердүүлүгүн текшерүүгө алды. Анын жүрүшүндө коомдук транспорттардын каттамга чыгууда техникалык кароодон өткөрүлөөрү, айдоочулардын медициналык текшерүүсү жана жалпы эле унаалардын техникалык абалы каралып, жыйынтыгында аныкталган кемчиликтер үчүн 189.500 сом айып салынды. Ошондой эле башкы башкармалыктын жетекчилиги жана жалпы айдоочуларга жолдо жүрүүнүн эрежелери боюнча нускамалар берилди. Анда эң ириде коомдук транспортто айдоо маданияты, жумуш учурунда уюлдук телефонго алаксыбоо, жүргүнчүлөрдү бир гана аялдамаларда салуу жана түшүрүү, эң негизгиси жол кыймылынын башка катышуучуларына тоскоолдук жаратпоо боюнча талаптар айтылды. Акыркы убактарда Борбор калаада түнкүсүн шаар тургундарына тынчтык бербей, ызы-чуу салган окуялар көп катталууда. Бул боюнча милицияга арыздангандар да көбөйдү. Маселен, өткөн дем алыш күндөрү Борбор калаанын кичи райондорунун биринен бир үй бүлө ызы-чуу салып, кошуналарын уктатпай жатканын айтып, жашоочулардан арыз түшкөн. Милиция кызматкерлери жерине барган учурда көп кабаттуу үйлөрдүн биринде күйөөсү аялын уртокмокко алып, ызы-чуу салып жаткан. Шектүү спирт ичимдигин ичип, мас абалында болгону аныкталды. Тартип коргоо органдары бул окуя боюнча атайын текшерүүлөрдүн негизинде протокол түзүп, кармалган жаранга чара көрүү үчүн материалдарды тиешелүү органдарга өткөрүп берди. Ичкен жок деп. Ичкен жок да, жок болду экен. Өткөнчө. Буларды халкада деп чыкты.
Милиция кызматкерлери 7 сентябрда Борбор калаада орун алган мушташтын бардык катышуучуларын кармап, убактылуу кармоочу жайга камады. Бул тууралуу Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Эске салсак, күн мурун Борбор калаадагы жаштар кварталы аталган Токтоналиев көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин алдында белгисиз 3 адам мушташып, анда тартылып алынган видео социалдык тармактарда тараган. Видеодо көрүнүп тургандай, бир адам жанындагы кишини болгон күч менен бетке тээп, ал эс үчүн жоготкон. Кийин жабырлануучуга ошол тегеректе жашаган жарандар жардам берип, ооруканага кайрылган. Октябрь райондук ички иштер бөлүмү бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 280 бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ал эми ыкчам издөө иш-аракеттеринин негизинде шектүү катары 1985 жана 88 жылы туулган Бишкек шаарынын тургундары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы өлкө аймагында, анын ичинен Борбор калаада үнү катуу чыккан мотоцикл жана ар кандай гидроскутерлер менен жол эрежесин бузгандар көп катталып жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Мотоцикл башкаргандардын көбү токтоп турган унааларды сүзгөн же жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп, алардын ден соолугуна олуттуу залал келтирген окуялар көп катталып жатат. Мындан улам жол сакчылары бул багытта масштабтуу рейдтерди өткөрүп, мотоцикл, гидроскутер жана электросамокат айдагандарды тартипке салуу максатында күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Бишкектин Маевка конушуна жакын жерде жеңил унаа өрттөнүп кетти. Бактыга жараша машинанын ичиндеги жүргүнчүлөрдү сактап калууга мүмкүн болду. Унаанын ичинде 5 киши болгон. Алар машинанын ичинде отурган кезде электр зымдарынан от чыгып, ал бир заматта алоолонгон өрткө айланган. Жүргүнчүлөр жаракат алган жок. Алар өз убагында унаадан түшүп кетүүгө үлгүрүшкөн. Азыркы учурда окуянын келип чыгуу себептери аныкталып, тиешелүү органдар териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Бул аптадагы жол коопсуздук кызматкерлери Борбор калаада унааны туура эмес, тыюу салынган жерлерге койгон айдоочуларга карата чараларды көрдү. Мындай көрүнүш сентябрь айында жаңы окуу жылы башталгандан тарта күч алганын байкоого болот. Унааны туура эмес жерге токтотууга белгилүү бир өлчөмдө айып пул салынат жана унаа айып короого токтотулат. Бир жума ичинде жол коопсуздук кызматы туура эмес жерге токтотулган жүздөгөн унааларды жүктөп, мекеменин айып короо жайына жеткирди. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.